Саламатсыздарбы? Бул видео сабакта социалдык тармактар, мессенджерлер, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Skype, Instagram негизинде көргөзүп бергенге аракет кылайын. Негизи интернетте бул социалдык тармактар азыр абдан чоң ролду ойнойт. Бул күнүмдүк биз жаңылык алгандан баштап бизнести ошо бизнесибизди жылдырып, реклама кылып, жаңы кардарларга чыгып, же болбосо ошо эски кардарлар менен тыгыз байланышта болуунун ошонун шартын түзүп берет. Демек, биз азыр эң биринчи ошо эң чоң ири социалдык тармак, нетворк, Facebook жөнүндө сүйлөшөлү. Facebook бул өзүңөр билесиңер, дүйнөдөгү эң ири тармак болуп эсептелет. Негизи Одноклассники жана ВКонтакте, өзгөчө Одноклассникини дагы эле колдонуп жүрсөңүздөр, негизи Facebook'ту колдонгонго үндөйт элем да сиздерди. Анткени Facebook бул дүйнө жүзүндө эң ири тармак жана анын колдонуучунун саны 2 миллиардтан ашты да. Бул 2017 жылда. Элестеткиле, дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам бар болсо, 2 миллиарды Facebook'ту колдонушат. Ал жерден ошо жарнамаларды дагы жана өзүңөрдүн ошо альбомдоруңар менен бөлүшүп, досторуңар менен дагы досторуңардын жашоосунда эмне болуп атат, ошону көрүп турсаңыздар да болот. Facebook'та ошо кантип баягы регистрация каттоодон өтсө болот. Мисалы, бул эң эле жөнөкөй Facebook check.com деп жазасыздар. Facebook check.comго киргенде регистрациясы каттоосу турат. Мына өзүңөр көргөндөй. Негизи бул жака кыргызча дагы бар болуш керек болчу. Плюсту басканда. Мына кыргызчасы да бар. Жакта кыргызчада сүйлөй алат. Мына катталыңыз деп турат. Бул кызмат бекер жана ошондой бойдон кала берет деген да, бул баягы. Анткени кээ бирлер айтат да, Facebook кийин акча төлөш керек деп, чандай эмес деген да. Атыңызды, фамилияңызды жазасыз, мобилдик номериңизди, сыр сөз жазасыңар, тууган күнүңөр, аял эркек, катуу эсебин түзөсүңөр. Демек, кыргызча кадимкидей сүйлөп атат. Эгерде катталган болсоңуздар, анда бул электрондук почта дарегиңерди, же болбосо телефон номериңе жазасыңар, сыр сөз, пароль жаздыңар, анан киресиздер. Бул катталууну мен өткөм, ошон үчүн азыр көргөзө берейин. Facebook колдонгон 2007 жылдан бери колдоном. 10 жыл болуптур. Бүгүнкү күндө 2017 жыл. Ошо 10 жылдан бери Facebook'та бир күндө жок дегенде 1 сааттай отуруп болушум керек. Негизи андан көп деле отуруп коюшум мүмкүн. Бирок бул Facebook'ту мындай деп караш керек да, жөн гана бул көңүл ачуу эмес, бул ошол ишиңерди, окуу, бир пайдалуу нерселерге болсо деп ошо колдоном да, сиздерди да үйрөтө кетет элем да. Мисалы, окуучуларыңарга дагы көргөзүп берип атканда, мисалы мен бул жерде көптөгөн, мисалы, могу Happy Nomads деген бул юрточный жана боз үй лагерим бар. Ошол лагерди дагы реклама кылып турганмын да ушул жактан. Демек, бул Facebook ошондой реклама кылганга да абдан жакшы экен. Бул жерде кардарларды тапса болот. Же болбосо бул жерде жана группалар, мисалы, Каракол деген группа бар. Көптөгөн группаларга да жазыла алса болот. Досторуңардын жашоосунда эмне болуп атканын, жаңылык болуп атканын көрүп турса болот. Анан буларды негизи билет болушуңар керек, бирок ошол туура жактарга да жазылыш керек да. Мисалы, жазылууда employment KG деген employment check.it KG бар. Ушул employment KG-ге да жазылып койгонуңар туура болот. Анткени бул баракчада Кыргызстанда кандай вакансиялар болуп атат, стипендиялар, чет өлкөдө окуганга, тренингдер, стажировкалар, ошолор боюнча маалыматтар керек болуп турат да. Маалыматтар болуп турат. Мисалы, USAID Time to Read дегенде, Chemonics-тикинде ким керек болуп атат, котормочу керек болуп атат. Же болбосо Mercy Corps'ко грантовый специалист, гранттар менен иштөө боюнча адис керек экен. Жана башка. Бул жерден дагы көп ошо негизи жазылып коюшкандай. Бул жерде лайк же болбосо нравится, ошол жерди басып коюшуңуздар керек да. Мага жагат деген.
түшүнүктүү да. Биз көптөгөн жанагы мисалы бул видео сабактарды биз Font Soros менен жаздырдык, Font Soros каржылап жаздырдык. Step Success коомдук бирикмеси. Soros KG, Soros KG деген сайт. Бул жерде дагы лайкты басып коюшуңар керек, just нравится деген. Анан Font Sorostон болгон азыр постко кирейинчи. Font Sorostон болгон жаңылыктарды грант боюнча да алып турасыздар. Мисалы, Font Soros'ta мына грантовый конкурс башталды дейт. Экономическая эффективность модели междисциплинарных команд дейт. Же болбосо эмне жаңылыктар болуп атканда мына биздин KG-де деп атат. Ушундай сайтта да ушундай болду, дагы көп нерселер жазып атат. Вакансиялар Font Soros'ta директор программы развития СМИ керек деп. Демек ушундай көптөгөн жакшынакай нерселерди көрүп турса болот экен да, окуп турса болот. Бишкек US Embassy деген бар. Жоосо азырында жазып коеюнчу. US Embassy деген бул Американын Кыргызстандагы элчилиги. Бул жакта да көптөгөн жакшынакай конкурстар, грант болобу, жана green card боюнча да маалымат болобу, эмне кандай маалымат, жакшынакай маалыматтар бар. Ошолорду көрүп турсаңыздар болот ушул жакка кирип. Демек бул Facebook жөн гана көңүл ачуу катары карабаш керек да. Мына карасаңыздар, Америкада окугуңуз келеби депчи. Мына Education USA боюнча дагы көп нерселерди айтып берип атат. Демек бул абдан керектүү нерсе. Муну туура колдонуш керек. Facebook'ту дагы ошол күнүмдүк жашоодо, окууда, жумушта дагы туура колдонгонду үйрөнүшүбүз керек да. Андан ары кете берели. Өздүк баракчаңарды ачкандан кийин сүрөттөр бөлүмүнө кирип, сүрөттөрдү жүктөө кылсаңар болот дейт да. Эми ал өзүңөрдүн баракчаңарга киресиңер дагы. Бул жерде Photos деген бар. Фотону басып, анан бул жерден эмне сүрөттөрдү, мына create album, же болбосо жаңы сүрөттөрдү кошуу, же альбом түзүү. Ошондой кылып бассаңыздар болот. Андан кийин эмне бар экен дагы? Эсиңизде болсун, өзүңүзгө гана тандык сүрөттөр жүктөңүз. Уят же көңүл ачып жүргөн учурда тартып алган сүрөттөрдү же досторуңуздардан уруксаты жок албай түшкөн сүрөттөрдү жүктөй тура эмес да. Негизи көбүнчө ошондой да проблемалар болгон, баягы тойдобу же бир дискотекада көңүл ачып жүргөн жерден досторуңардын сүрөтүн тартып алып анан Facebook'ка салган туура эмес. Алардын уруксаты керек, же болбосо өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү. Дагы бир нерсе бар, балдардын сүрөтүн көп салбаш керек. Өзүңөрдүн балдарыңарды же адрес же машинени сүрөткө тартсаңар номерин тартпаш керек. Ошол сыяктуу көп нерселер бар. Facebook'та бирөөлөр менен урушкан да туура эмес. Муну колдонгондо ошо эгерде адам жакпаса, аны менен дос болбой эле коюш керек. Ошол сыяктуу нерселер бар да. Бул азыр employment page-ни көрдүк. Жаңылыктар лентасы жанагы мен көргөзүп берген home деп коет, бул үйгө деген жагында. Мен мисалы англис тилди дагы практика кылып турам да, ушул жакка кирипчи. CNN'де мисалы басып демек бул өзүм байкабай эле ошол англисче жаңылыктарды көрүп атканымды байкап калам да. Бул да абдан керек. Мисалы тил үйрөнүш үчүн, англис тилди үйрөнүш үчүн Facebook'уңардагы англисче коюп, мен өзүңөр байкасаңар бүт баары англисче турат. Анан ошо англис тилдүү жанагындай сайттарга жазылып коюшуңар керек да. Анан өзүңөр байкабай эле ошонун баарын окуп, баарын түшүнүп атканыңарды түшүнүп каласыңар да. Мындай бизнес инсайдер. Бул да англисче. This is food golf дейт да. Бул food golf жөнүндө экен маалымат. Soccer balls. Бүт баары ушул тексттерди англисче окуп турам да. Демек бул мына BBC-де дагы нерселер болуп атат. Жаңылыктар, Sorost'та жаңылыктар болуп атыптыр. Демек ошол англисче дагы колдонуп турсаңар, көп нерселерди дагы үйрөнөт экенсиңер да. Дагы эмнени калтырып кеттик экен карайлы.
мероприятия деген кызматы бар, иш чараларды дагы колдонуп турсаңыздар болот. Бул Facebookка киргенде иш чаралар мына events деген жеринде бар да. Бул жерде эмне иш чаралар болуп атат, баягы карап турсаңыз болот. Сиз каякка барып атасыңар, эмне дегенде досторуңардын арасында дагы бир иш чаралар болсо ушул жакта чыгып турат да. Эскерте турган нерсе, сырларыңызды же бирөөнүн сырын, ушактарды же башка бирөөнүн кемсинген сөздөрдү статуска жазууга болбойт. Ошо статус жазганды көргөзүп берип атат да. Статусты ошо главное деген жакта мына what's on your mind деп атпайбы, ошол жерден жазылат да. Азыр да жакшы болуп калды. Мындай нерселер чыгып калды. Баягы бир нерсени цитаталарды жаза койгонго, ошолорго бардыгына тез да. Ошону жазганда же жанагы лайв видео деп коет, прямой эфир, ошол түз эфирге чыкканда дагы туура билиш керек. Бирөөнү кемсинтпеген, ошондой жакшы нерселер жазса жакшы эле болот. Facebook Notes деген да бар, эмалар. Жана блог пост катары да жазса болот.